Кыргыз тилинде 36 тамга, 39 тыбыш бар. Üç, 2 тыбыш. Kız, 3 тыбыш. Bala, 4 тыбыш. Kitep, 5 тыбыш. Mektep, 6 тыбыш. Oturguç, 7 тыбыш. Сүйлөгөнүбүздө эч кандай тоскоолдукка учурабай чыккан тыбыштар үндүүлөр болушат. Алар жалаң үндүн жардамы менен айтылат. Үндүү тыбыштарды соссок болот. Кыргыз тилинде 14 үндүү тыбыш бар. A, E, O, Ö, U, Ü, Ö, I. Сүйлөгөнүбүздө эч кандай тоскоолдукка учурабай чыккан тыбыштар үндүүлөр болушат. Алар жалаң үндүн жардамы менен айтылат. Үндүү тыбыштарды соссок болот. Ичке үндүүлөр. Тилибиздин алдыга карай кыймылы менен жасалган үндүү тыбыштар ичке үндүүлөр деп аталат. Кыргыз тилинде ичке үндүүлөр 7. Алар Ö, Ü, I. Жоон үндүүлөр. Тилибиздин артка карай кыймылы менен жасалган үндүү тыбыштар жоон үндүүлөр деп аталат. Кыргыз тилинде жоон үндүүлөр 7. Алар A, O, U, Ö. Кыргыз тилиндеги үндүү тыбыштар айтылышына карай кыска үндүүлөр жана созулма үндүүлөр болуп экиге бөлүнөт. Кыска үндүүлөр 8. A, E, O, Ö, U, Ü, Ö, I. Sozulma ündүүлөр 6. A, E, O, Ö, U, Ü. Үнсүз тыбыштар. Сүйлөгөнүбүздө үн менен шыбыштын жардамы менен жасалган тыбыштар үнсүз тыбыштар деп аталат. Аларды биз үндүүлөрдөй кылып соза албайбыз.